Хусейин Карасаев Ысык-Көл облусунун Дүп районундагы Карасеки, азыркы Токтогул айылына 1901 5 январда туулган. Кичинесинен чоң ата, чоң энесинин колунда өсүп, кийин өз атасы менен энесинин колуна келген. Жакындары аны 10 жашында Молдого берип, 1914 Караколдогу түзөм мектебине кирип окуган. 2 жылдан кийин Кытайга качып, калмактын балдары менен кой кайтарып, курсагын тойгузуп жүрүп калмакчаны үйрөнүп алган. Бөтөн жерде 5 жылдай күн көрүп, уйгур, татар тилин үйрөнүп, кичине кытайча сүйлөп калган. 20 жашында кичи мекенине кайтып келгенде айыл кеңеште катчы, революциялык комитетинин башчысы болуп иштейт. 1923 Ташкенттеги Казак-Кыргыз агартуу институтуна окуганы кетип, ал жактан казак тилин өздөштүрөт. 1 жылдан соң Эркин Тоо гезитинин чыгаруу тобуна кирип, ал жакта жигердүү иштеп, макалалардын орфографиясын текшерген. Редакция Пишбек шаарына көчүп кеткенде студент жигит атайын кабарчы болуп окуусун улантып, ал жактагы кыргыз балдар, кыздарга сабак берген. Ошондой эле бүткүл союздук коммунисттик партиянын борбордук комитетинин Орто Азия бюросунда котормочулар жана резервисттер тобунун мүчөсү болууга жетишкен. Карасаев Кыргызстандык көрүнүктүү илимпоздор менен жакшы мамиледе болуп, 1926 Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Базыркул Данияров жана Осмонкул Алиев менен Баку шаарында уюштурулган түркологдордун биринчи съездине катышкан. Кийин билимин тереңдетүүгө ашыккан жаш жигит Ленинград шаарындагы Чыгыш институтуна тапшырып, ал жактан бурят, монгол, араб, фарси, немис тилдерин үйрөнүп, кыргыз тилинен да сабак берген. Карасаев замандашы Касым Тыныстанов менен жаңы алфавитке өтүү аракетин көрүп, Сабат ачкыч деген китепчесин чыгарып, мугалимдер курстарын уюштуруп, аларга латын тамгасын үйрөткөн. Ал эми Ишеналы Арабаев экөө чоңдор үчүн жаңылык деген алифбе окуу китебин жазган. Ал эмгек кыргыз элинин 65%-ын сабатсыздыгын жойгон. Илимпоз 1931 окуусун бүтүп келип Фрунзедеги Тил жана Адабият институтуна кирип, ал жылдары адабият жүймө боюнча инструкция жазып, элден сураштырып жүрүп Ысык-Көлдөн айтылуу манасчы Саякбай Каралаевди таап, Борбол калаага алып келген. Андан соң окумуштуу илимпоздор менен тааныштырып, алардын сынынан өткөргөн жайы бар. Көл башына барып манасчы Семетейчи Барбүтей издеп жүргөндө карарчыны таап, Семетейди жазып алдым. Андан кийин Караколдон алыс эмес жерде Маман деген кыштактан Кайдуу деген карыя жакында эле Чойюке манасчы дүйнөдөн өтүп кетти. Акыркы чоң күлүк ошол болчу. Ошол Чойюкеден таалим алган Карала уулу Саякбай деген ушул кыштакта, ал жаш. Анын тайторуну чаптырган жерин илгери чоң манасчылар да айта алган эмес. Чоң газаттан айтат. Ошондон жазсаң болот, деди. Ошентип Саякбайды алып кетмекчи болдум. Бирок Саякбай ак шыйракка кетип калган экен. Бир нече күн убактым кетти. Бейшемби ажынын жардамы менен Саякбайды алып келдим. Мен Саякбайды ошол оор, татаал кезде алып келгениме азыр да курсант болом. Элиме кылган чоң кызматымдын бири деп эсептейм, деп жазган Карасаев. Ошентип Каралаевдин айтуусу улуу эпос жаздыруу менен башталып, кийин алар Москвага чейин барышкан. Кичи менен Залкара манасчы ынак достордон болуп жакшы катышып турган. Андан сырткары Тоголок молдуну нарындан чакыртып келип чыгармаларын академиянын фондуна алдырган. Эмгек Кызыл Туу орденинин ээси 1931 Кыргыз маданий курулуш илимий изилдөө институтуна улук илимий кызматкер, 2 жылдай Жалал-Абад педагогикалык техникумунда мугалим болуп эмгектенет. 1933 Туран партиясынын мүчөсү деген жала менен камалып, 3 айдан кийин боштондукка чыккан. Бирок 3 жылдай куугунлукта алып 1936 гана орус-кыргыз сөздүгүн даярдоо үчүн Москвага чакыртылат. 1 жылдан соң ал иштер кайра токтоп калып, бөтөн жерде ишсиз калат. Так ошол маалда Карасаевдин Кыргызстандагы кесиптеш замандаштары биринин артынан бири камалып, айрымдары шум ажалга туш болгон. 1938 кайра сөздүк түзүү иши уланып, СССР эл комиссарлар советинин бюллетенинин редактору болуп калган. Кыргыз совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог, филология илимдеринин кандидаты, профессор Хусейин Карасаев 1998 97 жаш курагында дүйнөдөн кайтыш болгон.